Достукка кыянат. Автор Зарлык Алибаев. Окуп аудиолоштурган Расулова Чолпон Жолдошовна. Көп күндөн бери Асель менен байланыша албаган Эржан шаарга жөнөп жаткан. Аңгыча сырттан апасы кирип келди. Маанайы жок экен. Бирдеме айтчудай камданып калды. Тынччылык папа? Балам, Аселдин апасы жаңы эле телефон чалды. Тойду тездетели деген го? Апасын күлүмсүрөй карады. Асель турмушка чыгып кетиптир. Коюңузчу тамашаңызды. Тамаша эмес балам. 2 күн мурун Максат ала качып кетип отуруп калган имиш. Болушу мүмкүн эмес. Эржандын өңү бозоруп, оозунан кеби түшүп, шалак эте диванга отуруп калды. Болушу мүмкүн эмес, отурбайт болчу деп күбөрөнө берди. Апасы уулун аяп кетти. Аны сооротууга аракет кылды. Балам, барып ызы чуу салам деп жүрбө. Болоор иш болду. Насип эмес экен. Жок апа, барып Аселге жолугуп баарын өз оозунан угушум керек. Уулунун айтканынан кайтпас мүнөзүн билген эне сөздү көбөйткүсү келбеди. Аргасыз мейли, өзүң бил. Бирок тополоң салып кереги жок. Акыл калча иш кыл деди. Аселдин апасы телефон чалып кызын ала качып кетишкенин, босогону аттап кирип калгандан кийин алып баса бере албастыгын айтып, Эржандын апасынан кечирим сураган. Максаттын үйүнөн конок үзүлө элек. Келин көргөнү келгендер 2 жашка бата тилеп жатышты. Максат сыртынан сыр бербегени менен Эржан качан жуулунуп кирип келип ызы чуу салаарын күтүп жатты. Келсе эмне дээрин, кандай кылаарын миң түрлүү ойлонду. Күн түш ооп, коноктордун аягы суюлуп калган маалда Эржан короого кирип келди. Эч ким менен учурашпай түз эле эшик алдында турган Максатка жетип барып жакадан алды. Асель кайда? Эржан, кел мындай сүйлөшүп алалы, деди жошутуш үчүн. Сендей саткынга айтаар сөзүм жок, каш жолдон. Эржан үйгө кирүүгө умтулду эле Максаттын жеңелери жабалактап эшикти тосуп калышты. Ай жигит, эмне анчалык опурулуп? Кыз көңүлү менен отурду. Ачууңду бас, деди шакылдаган жеңелердин бири. Эржандын Аселге жолукмайынча кайтпасын түшүнгөн Максат киргизгиле дегендей ишарат кылып, жеңелер эшиктин алдын бошотушту. Эржан кирип барганда Асель көшөгөдө отурган. Жигит кирип келгенде ордунан ыргып туруп, мойнуна асылмак болуп кайра токтоду. Жигиттин көзүнө тике карай албай, башын жерге салды. Көзүнөн салаалап жаш куюлуп жатты. Чыгып тур, мен Асель менен сүйлөшүшүм керек, деди Максатка Эржан. Туура түшүн, мен чыга албайм. Эржандын бул жоопко жаны кашайды. Максатты беттен ары бир урду эле ал жерге кулап түштү. Жанындагылар жабалактап аны тургуза калышты. Ызырынган Эржан кызга карап, Асель жүрү кеттик, деп колунан тартса, Асель кетенчиктеди. Эржан ызалана түштү. Асель, биз эмне деп сүйлөштүк эле? Эржан, мени кечир. Кыз ушуну айтууга араң жарады. Көзүнөн мончок жаштар агып жатты. Эржан, мен апам, сүйлөй албай бышактайт кыз. Эржандын жүрөгү тилинип кетти. Кыздын абалын көрүп дагы Максат кобдулду эле. Бул ирет жанындагылар кармап калышты. Максат да бул жолу жөн турбай тап берди. Бөлмөнүн ичи ызы чуу болуп кетти. Кыз экөөнүн мушташып, ызы чуу болушун каалаган жок. Болгон күчүн топтоп туруп өктөм сүйлөдү. Башка арга таппады. Эржан, мен эми башканын жарымын. Баары бүттү. Кет бул жерден. Жеңелер бири-бирин карап жылмайышып, Эржандын шаабайы сууп туруп калды. Оюнда Асель аны менен кетмек. Аны үйдөн алып чыгып, өз үйүмө алып барып жоолук салам деп ойлогон. Макул, өзүң бил. Шарт бурулуп сыртка жөнөдү. Эшиктин оозунда турган Максатты тумшуктан ары бир урду да артын карабай басып кетти. Артынан аны жемелеген күбүр-шыбыр үндөр узатты. Асель көшөгөдө отуруп 2 күн мурунку окуяларды эстей баштады. Эмне болуп кетти? Бир күндө жашоосу астын үстүн болду да калды. Максат жолдон тосуп, ала качып кетти. Апасы анын каалоосунан да эл эмне дейт дегенди бийик көрдү. Максаттын үйүнө алып келишкенде кирбейм деп чаң салды. Сүйлөшкөн жигитим бар деп жер тепкиледи. Милицияга берип каматып жиберем деп да коркутту. Эржандын да атын айтты. Болушкан жок. Акыркы үмүтү апасында калды. Апамды чакыргыла, апам келсин, деди кыз аягында деми кысылып. Ошентип артынан кубалап келгендер келип, жеңеси күйөө бала Эржан эмес экенин көрдү.
Алдына түшүп баргандар Максаттын айылын айтканда эле Аселдин апасы Эржан ала качкан тура деп түшүнүп алып батасын берип койгон эле. Эржан менен Максаттын айылы бир эмеспи? Бирок баарынан бата, элдин сөзү деген нерсе жогору турат белем. Апасы келип батамды берип койдум. Босогон аттап кирген соң кайра чыкпаганың жакшы. Жакшы эле жер экен. Максат деле жаман жигиттей көрүнбөйт. Багың ачылсын. Эмне, сүйүшүп турмуш кургандын баары эле жыргап жатыптырбы? Деди. Кызын аяп турса да ал ушундай деди. Кыз так секирди. Апасына жалбарды. Бирок эне ырым-жырымга көбүрөөк ишенип, каада салттан аттай албай турду. Кызы бул эшиктен чыгып кетсе эле бактысыз болуп калчудай чочулады. Көптө барып жоошуду кыз. Апасы турмуш, тагдыр, үй бүлө тууралуу кеп кеңешин айтып батасын берди. Асел аргасыз апасынын сөзүн кыя албай отуруп калды. Эржан 3 күн үйдөн чыккан жок. Мээсине миң түркүн суроолор келип жообун таппайт. Кечээ эле Эржансыз жашай албачудай көрүнгөн Асел бүгүн эч нерсе болбогондой башка үйгө бүлө болуп отуруп калды. Башка жигитке жар болду. Болгондо да Максатка. Ата-энелер эмне үчүн балдарынын тандоосунан элдин сөзүн жогору көрөт? Азыр илгерки заман эмес экенин, балдар да тандоо укугуна ээ экенин качан түшүнүшөт? Эржан канчалык аракет кылбасын, Аселдин Максатка жар болгонун моюнга ала албай жатты. Кантип эле деген суроону өзүнө миң жолу берип, миң жолу жоопсуз калат. 3 күндүн ичинде кадимкидей жүдөп чүнчүп кетти. Бир жагынан сүйүктүүсүн тарттырып жиберүү, экинчи жагынан элдин күбүр шыбыры намысына тийип жатты. Кадырбектин баласынын сүйлөшкөн кызын өйдөгү айылдагы Эргештин баласы ала качып келсе отуруп калган имиш деген кеп айылды дуу каптап, элдин эрмегине айланды. Элдин оозун жаап болобу? Бул күбүр шыбыр Эржандан да энесине катуу тийип жатты. Атасы мүнөзү түнт, оңой менен ачылып сүйлөбөгөн киши. Советтик доордо тарбияланган үчүнбү, айтор анча-мынча кыйынчылыкты этибар албаган, үйдөгү майда чүйдө ишке кийлигише бербеген сүрдүү адам. Бир чети уулуна боору ооруп, бир чети тигинти үйдөн чыкпай бүк түшүп жатканын жактырбады. Болоор иш болду. Эмне эле шөмтүрөйт бул бала? Кыз куруп калган субай турсун да, сарайдын ичин тазаласын. Ушинтип жата береби? Окуусу эмне болуптур? Бир күнү атасы чыдабай аялына ушинтти. Апа кайда болсо да баласын калкалап жүрөт экен го. Эржанга болушуп кетти. Азыр сен экөөбүздүн заман эмес абышка. Тим кой, бир аз күн жата турсун. Оңой дейсиңби? Ызасы тараса турар. Элдин кеп сөзү да жетишет. Экөөбүз өлгөндүн үстүнө көмгөн кылбай жөн туралы. Сөз жөндүү болгондуктан абышкасы унчук албады. Мейличи дегендей кол шилтей сыртка чыгып кетти. Апасы оор үшкүрүп алды. Аселди жаңы үй бүлө жылуу тосуп алды. Эртең менен эрте туруп чай даярдайт, үй жыйнайт, өзөндөн суу алып келет, бөлмөлөрдүн чаңын сүртөт. Айтор кадимки айылдагы жашоонун агымына түштү. Жаңы келин айылдаштарга кызык эмеспи? Аселдин ар бир кыймылын, кийген кийиминен өйдө коңшу колоң сөз кылып, тың көрүнөт, бир үйдү көгөртө турган келин болчудай деп мактап да, суктанып да жатышты. Суу алганы барса, көчөдөгү боз балдар ышкырып, таңдайын такылдата тийишип сүрдөтүшөт. Бир жолу эки чакага суу көтөрүп келатса, жол боюндагы топ жигит тамашалап тийишип калышты. Жеңе, сууңуздан ичип алсак болобу? Деди бири күлүмсүрөп. Асел эмне дешти билбей калды. Ооба же жок дей албай шашкалактады. Ошондо жолдун аркы жээгинен берки жээгине өтүп, дарбазага жетчү бир нече кадамдык жол бир нече чакырымга созулуп кеткенсиди. Муну короонун ичинде мал жайгарып жүргөн Максат байкап калып, эч нерсе эмес, жаңы келин жигиттерге кызык көрүнүп жатат да. Биз дагы жаңы келген Далай жеңени сүрдөттүк го, деди мактана. Анын бул сөзүнө Асел унчуккан жок. Бир аз жылмайган болуп басып кетти. Келгенине бир аптага жакындап калса да, Асел Максатка көнүшө элек. Күйөөсү көзүнүн кареги менен тең жарыша айланып, улам көңүлүн сурап, үй иштеринде жардамдаша калып жатса да, жүрөгүнүн түпкүрүндө аны күйөө катары бир отоло кабыл ала албай турду. Муну Максат деле байкады. Бирок ал баарына кайыл болчу. Бир кезде кол жеткис арзуусуна айланган кыз бүгүн жубайы, апасынын ак жолтой келини. Салыңкы кабагы бір күн ачылат.
таарынычы бир күнү жазылат деп өзүн сооротот. Бир күнү уйкуга жатышканда Максат айтты: Асель, билем, мага таарынычың бар. Бирок түшүн, тагдырдан кача албайбыз. Мындан ары экөөбүз бир үй бүлөбүз. Өткөндү эстеп өзүңдү да мени да кыйнай бербе. Эл эмне десе дей берсин. Мен сени сүйөм. Сени бактылуу кылууга бүт күчүмдү жумшайм. Бул өткөн окуяларды унутуу оңой болбойт. Сен деле түшүнүп турасың да. Аселдин көзүнө жаш тегеренип кетти. Максат аны сооротуп, көзүндөгү жашты сүртүп, жүзүнөн акырын өптү. Бир күнү Эржан таң үрөң бараңда турду. Ызасы биротоло тарай элегеле. 3 күндө ары ойлонуп, бери ойлонуп, акыры тагдырга моюн сунуп берди. Болгону досу Максатты биротоло жашоосунан чийип таштагысы келди. Аны менен жолугуп, эч ким жок жерде эркекче сүйлөшүп алууну, ошону менен бул окуянын барагын биротоло жабууну чечти. Кечинде Максатка барууга камына баштады. Жигиттик намысы, абийири ушинтип эле арманда кала беремби деген ички үйтү тынчтык бербеди. Эржан көгүмдө Максаттын үйүнө барды. Жамгыр көнөктөп төгүп жатканына да караган жок. Бүгүн бугун чыгарып албаса, эртең жүрөгү жарылып кетчүдөй абалда болчу. Ойлонуп турган жок. Темир дарбазаны муштуму менен 3-4 жолу каккылап жиберди. Ким экенин билбесе да, Максат дарбазага ургулаган адам жөн жай бирөө эмес экенин сезди. Анткени көңүлү тынч, ниети түз адам дарбазаны мынчалык катуу, анан киши чыгаарын күтпөстөн кайра тарсылдата ургуламак эмес. Мас же бул үйгө таарынычы бар бирөө деп боолгоду. Дарбазанын эшигин ачканда маңдайында ачуулуу, кабагы түйүлгөн Эржан турган. Жүрү, ээн жерде эркекче сүйлөшүп алалы, деди дароо эле. Максат үйүнүн жанында ызы чуу болушун, жаңыдан көнүшүп келе жаткан Аселдин маанайынын кайра бузулушун каалабады. Ошондуктан Эржандын сунушунан баш тарта алган жок. Экөө айылдын четине чыккан жалгыз таман жолдо үн сөзсүз баратышты. Аселдин баштагы таарынычы жазылып, жаңы үй бүлөгө жуурулушуп, көнүшүп баратты. Кайненеси айланып кагылып, улам кызыктуу салт санааларды, ырым-жырымдарды айтып берет. Кайын сиңди, кайнелери жеңелеп жанынан чыкпайт. Кайненеси акылдуу, орду менен сүйлөгөн, сулуучасынан келген аял экен. Кайнатасы да, кайненеси да Аселге кызым деп кайрылышат. Атын айтып чакырыша элек. Кайненеси бир күнү мынтти: Кызым, шаарга барганыңарда экөөң жатакана батирлебей, атаңдын иниси бар. Ошонун үйүнө жашай тургула. Сүйлөшүп койдук. Алар чет өлкөгө кетишет экен. Быйылча ошол жерде жашап турсаңар, кийинки жылы көрө жатаарбыз. Макул апа. Келгенден бери Асел биринчи жолу апа деди. Буга чейин айта албай, тилинин учунда турса да апа дей албай жаткан. Келининин оозунан апаны уккан кайнене башкача жадырай түштү. Бул сөз Аселдин бул үйдү өзүнүн бүлөсү катары моюнга алганынын да белгиси болчу. Ээн тала, катуу жааган жамгыр. Бул жамгырда турсаң көз ирмемде чылгый суу болчудайсың. Бирок талаада бири-бирин былч-былч сабап мушташып жаткан эки эркекти бул жамгыр токтото алчудай эмес. Аларды эч ким байкаган да, көргөн да жок. Бирин-бири аяп койбой мушташып жатышат. Бири-бирине атырыла жулкунуп, жакалашкан бойдон жерге кулашат. Бири үстүнө чыгып бет талаштыра кайра урат. Бир топто астыда жатканы оодарылып үстүнө чыгып беркисин урат. Бул эки мырзаны качандыр бир кезде кыйышпас дос болгон деп айтуу мүмкүн эместей. Ажыратаар киши жок аябай мушташып, акыры экөө тең чарчады. Тырп этээрге алык албай жерде жатышты. Дос, кечир мени. Өз бактым үчүн күрөштүм. Ал сенин эмес, менин бактым болчу. Эржан бакырып жиберди. Дос дебе мени экинчи. Сен мен үчүн өлгөнсүң, кечирим да сураба. Мен сени эч качан кечирбейм. Жаныңда жүрүп, жалыңа бычак урган сендей достон сактасын, деди да ордунан туруп, эски досуна карабай атын минип чаап жөнөдү. Каяка барары деле туңгуюк. Ой келди чаап барып бир жерге жетип жерге сулап жыгылды да жаш балача шолоктоп ыйлады. Көкүрөктөгү бугун, толгон ызасын, өкүнүчүн баарын чыгарып жатты. Максат үйүнө түн бир окумда келди. Кийимдери айрылган, бети башынын сол жери жок. Асел уктабай күтүп жаткан. Күйөөсүнүн түрүн көрүп бакырып жибере жаздады. Күйөөсүнүн жараатына дары сүртүп таңып жатты.
Бүгүн мушташтан чыгарып жеңилдей түшкөн Эржан көпкө ойлонду. Акыры арманын ичине катып, алдыга кадам таштоодон башка жол жок экенин түшүндү. Мурда ал тагдырды өзгөртсө болот. Адамдын каалоосу менен аракети гана керек деп ойлочу. Көп жолу достору менен талаша кеткенде ушинтип жеңип кетчү. Көрсө андай эмес экен. Жараткан маңдайга эмнени жазса ошону көрөсүң. Канчалык тытынба, чуркаба, буйрбаса жетпейсиң. Болбосо жанынын бир бөлүгү болуп калган Асель башкага, болгондо да жакын досуна жубай болуп калат деп ким ойлоптур. Аселге сен баары бир мендик болосуң дечү. Максат досум деп жүрүп душмандай далыга бычак сайды. Сүйүүдөн, достуктан көңүлү калган Эржан күчүн жумуштан чыгармай болду. Айылда көпкө жүрө алмак эмес. Ата энеси менен кеңешти да окуусун сырттан окуу бөлүмүнө которуп чет өлкөгө иштегени кетти. 2 жыл иштеп келип үйлөндү Эржан. Болочок жубайын чет өлкөдөн кезиктирип жактырып калды. Күлгөнү, баскан турганы Аселге окшошуп кетчү. Айылга той берип, элден бата алып, жаш үй бүлө түтүн булата баштады. Чет жерде жашашат. Кыргызстанга маал-маалы менен келип турушат. Бир кыздуу болушкан. Максат менен Асель Бишкекке келип окууларын бүтүп жумушка орношушту. Максат жеке фирмалардын биринде, Асель мамлекеттик кызматта иштейт. Бир уулдуу болушту. Өтмүш унутулуп, баары өз ордуна түшкөн. Бир кезде кантип жашайм деп ой баскан Асель азыр максатсыз жашоосун элестете албайт. Ошентип 2 үй бүлө тең өз жашоолору менен кетти. Ортодо байланыш жок. Эски жара ырбап кетпесин дешет. Максаттын үйүндө Эржан тууралуу, Эржандын үйүндө Максат тууралуу дээрлик сөз болбойт. Кээде гана Эржандын келинчеги Аселдин атын айтып тамашалап, күйөөсүнө тийишип калат. Андайда Эржан унчукпай кутулат. Сырттан караганда Максат менен Эржандын үй бүлөсү бири-бирине такыр тааныш эместей көрүнөт. Бир күнү күтүүсүз окуя болду. Мындай болоору Эржандын түшүнө да кирмек эмес. Максат телефон чалып, өткөндү унутуп мурдагыдай мамиледе калууну сунуштап калды. Эржан, эртели кеч баары бир кезигебиз. Качанкыга чейин сүйлөшпөй жүрө бермегилек. Кел мамилени үзбөйлү. Үзүлгөнү качан? Уланталы дегеним. Көрөбүз, азыр конокто турам. Узак сүйлөшө албайм. Эржан телефонун өчүрүп койду. Үйүндө эле жаткан, болгону сүйлөшүүнү уланткысы келген жок. Ошону менен Максат чалган жок. Эржан да чалбады. Максатты кечирди. Болгону эски жара жакында унутулчудай эмес. Эржан менен Максат мектепти бүткөндүгүнүн 10 жылдык жолугушуусуна кезигишти. Асель мурдагыдай эле сулуу бойдон экен. Жолуксам толкунданам го деп ойлогон Эржан андай болбоду. Катардагы аяштарынын бири катары учурашып өтүп кетти. Ал деле Эржанды көптүн биринде эле тиктеди. Мурдагыдай сүйүүгө толгон, жоодурап караган көз карашы жок. Бир аз жылмайып койгону гана болбосо сыр алдырган жок. Максат менен учурашып, ал жай сурашты. Андан соң келинчегин тааныштырды. Менин келинчегим, аты Керемет. Жубайын белинен кучактап өзүнө тартып койду. Асель, Максат. Классташ балдар, алардын жубайлары, эже агайлар баары тойкунада майрамдап отурушту. Баары бактылуу эле. Мен бактылуумун. Кудайга шүгүр, сен да бактылуу экенсиң. Бактылуу экениң ар бир кыймылыңдан билинип жатат. Шип-ширин кызың, жароокер аялың бар экен. Ал да сени сүйөрү, сыйлаары көрүнүп турат. Балким биздин бири-бирибизге жетпей калганыбыз жакшы болгондур. Бактылуу бол, деди Асель ичинен. Бир кезде сенсиз жашай албайм дедим эле. Ааламдын ичи кең экен. Өзүңө окшош жароокер жарга туш болдум. Көздөрүң балбылдап, мурдагыдай эле сулуу бойдон экенсиң. Бакыт гана каалайм, деп ичинен күбүрөнгөн Эржан Максатты тиктеди. Сени кечиргем, өжөр экенсиң. Достугубузга кыянаттык кылсаң да, ишенимден эбак чыксаң да кечирдим. Бирок мурдагыдай ынак боло албайбыз. Жүрөктүн тагын бир отоло жууп кетире албайсың.